Мен азыркы учурда жогорку сотто турам. Себеби 17-октябрда Баткен облусунун өкүмүнө карата документтерди да ала келгем. Ошол боюнча даттанган келгемин. Тилекке каршы азыр саат 9:30 болуп атат. Жогорку соттун төрагасы Медербек Гасаналиевич дагы жумуш ордунда жок экен. Каяка кеткени белгисиз. Баткенден жол артып келдим, кабыл алсынчы деп суранып күтүп отурамын. Урматтуу мекендештерим, ушул кайрылуумду Медербек Гасаналиевичке жетүү үчүн бөлүшүп коюңуздарды өтүнөмүн. Сегиз жарымда келгем мен бул жерге, жогорку сотко. Жумуш убактысы 8:30 башталат. Бирок жогорку соттун төрагасы Сатиев Медербек Гасаналиевич жумуш ордунда жок. Сотторду көзөмөлдөй турган бир орган барбы? Негизи. Борборубуз Бишкек аябай өзгөрүптүр. Өзгөрүүнү көз менен көргүн келсе сыртка чык дейт го. Мен Баткенден чыгып эле такси менен келдим. Жолдорубуз бүтүп, өзгөрүүлөр өтө чоң. Ал үчүн мен атуулдук парзым. Ыраазычылык билдиремин. Өзгөрүүлөрдү дагы билишибиз керек. Мен мамлекетти оңдогон, мамлекеттин жолун оңдогон жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда мен жогорку соттун мекемесинин алдында турам. Азыр секретаршасына кабылдамасына кирип, жогорку соттун төрагасы кабыл алуусун өтүндүм. Бирок жумуш ордунда жок экен. Саат 9:30 болуп калды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен 2022 жылдан бери адилетсиз соттордун чечиминен улам жабыркап жүргөн аял катары ошо далилдер менен жогорку сотко келгем. Кабыл алуусун өтүнгөм. Буга чейин дагы соц тармакка бир канча ирет кайрылдым, бирок эч кандай жыйынтык жок. Ошондуктан миң уккандан көрө бир көргөн жакшы. Өзүм келдим. Кудай буйрса кабыл алат деген үмүттөмүн. Урматтуу менин катталуучулар, мени көрүп турган мекендештерим, ушул жогорку соттун төрагасы жарандарды күн тартибине карабастан кабыл алса, ушуну бөлүшүп, ошол жогорку соттун төрагасына белгилеп бөлүшүп коюңуздарды суранамын. Сиздерден чоң жардам болсун мага. Телеги сону желбирип турат. Мынакей. Бирок төрага өзү баш болуп мыйзам бозуп атат. 8:30 жумуш убактысы башталат, бирок 9:30 болуп атат. Жок жумушунда. Мамлекет тарабынан соттордун айлыктары көтөрүлүп атат. 300 миңден 500 миңге чейин автоунаалары берилип атат. Бирок адилетсиз чечимдер көбөйүп атат да. Адилетсиз чечимдер көбөйүп атат. Ага далил мен бир эмес 3 жолу ушу соттордун айынан, адилетсиз чечим чыгарган айынан соттордон жабыркаган аялмын.
кирип регистрация болуп койгон, бирок Торага жок. Балдар Торага келдиби? Келдиби? Саат канчада келди? Жана биз келгенде жок дедиңер эле го? 9'da, biz 8:30'dan ötüp geldik. Sekretarша ошол жака чыгып кетти. КППдан айтышты, келиптир. Эми азыр секретарша жеке менин фамилиямды жазып калып, эмеге кирип кеткен. Жогорку соттун төрагасынын кабылдамасына кирип кеткен. Кабыл алабы, албайбы билбейм. Урматтуу Жогорку соттун төрагасы, соттордун башчысы, мен сизден суранамын. Кабыл алууңузду өтүнөмүн. Мен азыр ушул жерде 1,5 сааттан бери отурам да. Өзүнүн ушул Жогорку соттун ажатканасыны сиздерге ушул видеодон кийин чыгарамын. Сен кызсыңбы же аялсыңбы дейт. Шер Паша, сен биринчи фейксиңби же адамсыңбы, өзүңдү билчи. Жеке кабыл алууңузду өтүнөмүн. Алыскы областан келдим. Ошону эске алып, соттордон 2022 жылдан бери жабыркаган аялмын. Жеке кабыл алууңузду өтүнөмүн. Кабыл албаса мен ушул жерде жатамын бүгүн. Кетпейм. Кабыл албайм деп айтса, анда ушул өкүмдү ушул жерде солярка чачуу өрттөп, камаса камай берсин. Анан кетем. Азыр бул жака телефон менен киргенге мүмкүн эмес экен. Убактылуу өчүрүп турам, кабыл алса дагы сиздерге маалымат берип турам. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.